Саламатсызбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Арган Аширбек уулу Кейс Смарт каналы. Келиңиздер урматтуу көрүүчү, көп нерсени сүйлөөлү, бар нерсени токтотолу, максатка өтөлү. Обзорду баштайлы. Бүгүн сиздер менен биргеликте биз AirPods кысасы ушундай зымсыз наушник тууралуу. AirPods бунун жаңыланып жана өзгөчө болуп чыгышына Apple компаниясы себепкер болгон. 2016-жылы көрсөтүшүп, ошол эле жылы октябрь айында элде сатка чыгарышкан. Слышал, урматтуу көрүүчүлөр, англисче антатын келет, кечирим сурайт. Негизи бул нерсени мындан мурун Илсаком обзор кылган болчу. Apple компаниясы тарабынан чыгарылган да ушундай зымсыз наушник болчу. Аны көрүп абдан кызыккан, ошол мезгилде мага да келе экен ушундай деп абдан күткөн элем. Негизи акыры келди, урматтуу көрүүчүлөр, бирок Кытай жактан келди. Кечирим сурайм. Негизи кайсы бир магазинде эле жибербели, бөлөк жактан келди, ачыгы же толук нерсе деле жазышпады. Макул, эми болсо да жиберишти. Айта турган нерсе, бунун баасын мен интернеттен көрдүм. Жөн гана көрө турган болсом, 1,5 миңден 4,000 рубльден тегерегенде экен. Ошол акчалардын ортолугун асас ошондон баштап алсаңыз болот экен. Балким 1000 сом деле андан да түшүп алсаңыз, кыскасы баасы аркылуу экен. Бирок жакшы нерсе экен, урматтуу көрүүчүлөр. 2 күндөн бери колдонуп жатам. Келиңиздер кыскача обзор кылам. Негизи буну кантип иштетебиз, иштесе болобу, жөн гана музыка окуганбы же башка нерсе кылса да болобу. Келиңиздер көрөбүз. Урматтуу достор, айта турган нерсе, бүгүн сиздер менен бирге эч кандай кичкес кылбайбыз. Дал ушул жерде эле жөн гана туруп, дал ушул нерсени ачып, сырткы көрүнүшүнө кичине көңүл бурабыз. Негизи характерибиз толук өтө деле көп эмес, смартфондой эле. Болгону кыскача гана нерселер бар, ошол нерсени токтошуп айта кетебиз. Зарядка саясыз, өзүнүн зарядниги бар. Андан сырткары бирөө менен сүйлөшсө болот. Музыка угууга жана ошондой эле Wi-Fi эмес, Bluetooth аркылуу иштейт, урматтуу көрүүчүлөр болуп. Келиңиздер, жөн турбасам буну биргеликте ачып. Оппа! Кандай жакшы нерсе. Келиңиздер. Жөн турбайлы ачабыз. Оппа, риппа. Так. Тук. Айта турган нерсе, достор, буну мага бирөөсүндө жибериштир негизи. Бул экилик болуп, үчтүк, эки кулактык болуп экен, мага бир кулак. Негизи мен бир кулактуу ойлошкон окшойт булар. Так, дагы ичин ачып көрөбүз. Негизи бул жерде өтө деле көп нерсе жок. Коргоо нерсеси. Бир коробка. Зарядник. Nokia смартфондорунда колдонуп жүргөн тонкий зарядник бул. Жакшы, анан эмне бул жерде? Кытайча жазылып коюштур, бир балким эме болгондо окуйт элек. Бирок кантип иштетип, эмне тууралуу экенин кичине жазышкан экен. Жакшы. Так, что? Не кылабыз? Келиңиздер, мындай кылалы. Зарядникти салабыз, коробканы салабыз. Буну салабыз. Буну дагы салабыз. Так. Дагы урматтуу көрүүчүлөр, айта турган нерсе бул нерсе. Так, мен муну жөн койгон жокмун, жөн угуп көрдүм. Угуп, канча метрге чейин, канча жакка чейин кетет деп ойлосоңуздар керек. Так, келиңиздер жандырабыз аны көрү. Так, ал жарыкта көрмөйт атат, көк кызыл болуп жанат экен. Кулакка салабыз. Так. Жаңганда эле эч кандай эмес жок, жалаң кытайча сүйлөйт. Балким ал наушнигиңиз уланды дегенди болушу мүмкүн. Уланганда уланды дейт. Анан айта турган нерсе, бул менен музыка коюп же бир видеону коюп ошону көрүп аткан жериңизден 30 метрден өткөндөн кийин связь начарлап, Bluetooth ала албай калат, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи айта турган нерсе ушул, урматтуу көрүүчүлөр, 30 метрден жылбай калат. Андан сырткары бунун характеристикасына кичине дагы көңүл бура турган болсок, батарейкасы 60 мач экен. Бул наушник үчүн жакшы эле, мен колдонуп көрдүм. Кандай десем, мага келген 2 күн болсо, мен толук бир күн музыка угуп жүрө алдым десем да болот. Кайсы бир учурда звонок келгенде бассаңыз, берке Bluetooth наушниктер сыяктуу эле нерсе экен. Компанияга терең ыраазычылык билдиребиз. Алып колдонсоңуздар болот, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы нерсе экен. Флагта турса дагы бир өзгөчө нерсе бул. Эмне дегенде, зумдар жок, улап коебуз, жүрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, видеону көргөнүңүздөргө терең ыраазычылык. Эгерде сиздерге жаккан болсо, сөзсүз лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшүңүздөр. Эгерде алгыңыздар келсе, интернеттен издеп көрүңүз. Балким мен коймокмун кайсы бир сайттын ссылкасын, бирок бул мен үчүн рекламага кетип калат. Кечиресиздер, бүгүн мен реклама алган жокмун. Коштошуну видеонун аягында айтайын. Бул берки Bluetooth наушникке караганда эмнеси айырмасы? Өтө ыңгайлуу көрүнөт экен, кичинекей экен. Калган учурда салып, кайра иштете бересиз. Неге мени бир кулак жиберишкен, мен өзүм азыр байкап атасыздар, иштеп атат. Кызыл, көк, иштеп атат.
качан заряд өчкөнү кызыл болуп өчүп калат. Кечиресиздер, толук калып айта албай калыптым. Качан буну смартфонуңузга алганда смартфонуңузда бар нерсени көрсөтүп турат, канча заряды калганын, уланып турганын. Жана өзү дагы сүйлөп турат. Качан бирөөдөн звонок келгенде буга музыка келбейт, болгону бул сүйлөп турат кытайча. Эң өзгөчө нерсе. Макул достор, сөзсүз лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшкөнү унутпаңыз. Сиздер менен Кейсмарт каналы Аргана Ширбекұлы болду. Сөзсүз ой пикириңизди комментарий калтырыңыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.